Биз чоң окуялар менен майда адамдардын эпохасында жашап атабыз деп бир убакта Бириккен Королевстволордун премьер-министри Уинстон Черчилль мырза айткан экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздүн коногу 2010 жылкы президенттик шайлоого кандидатурасын койгон президенттикке талапкер, ошондой эле экс-депутат, коомдук ишмер Алмазбек Каримов мырза болмокчу. Саламатсызбы, Алмаз мырза? Саламатсызбы. Жогоруда айткан Черчилль байкенин сөзүн кандай карайсыз? Биз чоң окуялар менен майда адамдардын эпохасында жашап атабыз деп бул сөздү жарым кылым башта, бир кылым башта айткан экен. Менимче бүгүнкү күндө деле актуалдыгын жоготуп электей да. Сиздин оюңуз кандай? Менимче туура айткан. Себеби 21-кылымда жашап жаткан болсок дагы адам өзгөргөн эмес. Ошол убактагы окуялардагы азыр дагы актуалдуулугун жогото элек. Саясатта действительно майдаланып кеткен, глобалдык деңгээлде ойлонгон лидерлер жок. Бизде. Ошондуктан туура айткан деп эсептейм. Сиздин оюңузча бизде кайсыл акыркы жылдары кайсыл олуттуу окуялар болуп атат? Бизде азыркы убакта олуттуу окуялар мамлекеттик деңгээлде эч кандай билинбейт. Биз акырындап мазарга баратабыз. Кыргызстан чөгүп баратат. 6 жылда эчтеке өзгөргөн жок. Эчтеке өсүү да болгон жок. Дефляция, инфляция, экономикабыз жок кылдык. 75% кыргыз эли жарчылыкта жашайт. Экономикалык өсүү жок. Азыркы убакта экономика менен саясат бирге болуп кеткендиктен мындай мамлекеттерде эч качан өсүү болбойт. Батыш мамлекеттеринде биринчи кезекте экономиканы коет. Андан кийин саясатты коет. Эгерде биз бөлүп карабай турган болсок, анда эч кандай өсүү болбойт. Өлкө башыбыздагы анан азыр бийликте турган партия, парламентте отурган партиядагы башка өңүттү айтып атат да, бул сиз айтып аткан нерселерди. Алардын сөзү боюнча биз акыркы 6 жылда 2,5%-тен 6%-ке чейинки экономикалык өсүш болду деген. Алар кайсыл көз айнектин жардамы менен айтып атышат анда? Азыркы убакта жакында премьер-министр бар. Премьер-министрдин жардамчысы бар. Вице-премьер-министр. Ошол айтат, ЕАЭСке киргенден бери биздин этибиз 600%-га өстү деп айтат. Биринчи кварталда, 17 жылдын биринчи кварталында. Ошол эле маалда 17 жылдын биринчи кварталында биздин жер жемиштер 200%-га өстү деп атат. Биринчи квартал январь, февраль, мартта бизде жашылча жемиштер барбы? 200% өсө турган. Теплицалар чыгарды. Ал теплица Бишкекти камсыздандырганга жетпейт. Анан бул статистиканы булар каяктан алат? Эгерде биз жылына 10%-тен жогору ички дүң продукцияны өндүрбөй турган болсок, биз Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин заманында жашай беребиз. 20 жыл болсо да ушул темпте кете берсек, биз ошол темпте жашай беребиз. Эгерде биз катуу кадам таштай турган болсок экономикада, бир жылда минимум 10% ички дүң продукцияны өндүрүшүбүз керек. Бир жылда? Бир жылда. 10%-тен жогору. Ошондо өсүү болушу мүмкүн. Ошондо өсүү болот. Ошондо жанагы кээ бир политикандар сөз берип атпайбы? Биз өнүккөн 10 мамлекеттин арасына киребиз депчи. Биз эч качан кирбейбиз. Бизде система жок. 10 мамлекеттин арасына кириш үчүн жылына минимум 10% өсүш керек ВВП, ички дүң продукция. Ага чейин биз Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин заманында жашай беребиз. Эч кандай өсүү болбойт. 75% жакыр адам жашат, бул статистика.
улуттук статистиканын эсеби 75% жакыр жашайт эл. Жакырчылыктын чегине жетип калган. Ооба. Азыркы убакта алардын арасына орто интеллигенция да кошулуп кетти. Себеби айлык аз. Нече бул турат? Проондун статистикасы боюнча 32% жакыр жашайт деп жакында маалымат берди. Бул 32%ке өтө начар жашайт деп эсептейм да. Өтө жакыр. Ушундай деңгээлде бизде эмне болуп атат? Бизде жакында шайлоо болот. Ошо шайлоого эле даярданып атабыз. Эч кимде кандай идея бар, эч ким билбейт. Баары бүдөмүк. Себеби оппозиция бириге албайт. Оппозиция бириксе дагы бүт кыйкырып чыгып атат. Булар урдап атат, булар жеп атат. Закон туура эмес, законго эч ким баш ийбейт. Законго баш ийбейт деп туруп ошондой эле нерселерди көтөрөт дагы. Ошону региондорго бүт Кыргызстан боюнча айтып кыйкырып жүрөт. Аны оппозициямын деп эсептеген адамдар айтпаса деле эл уже билет кимдин канча урдаганын, ким кандай сөз бергенин, эмне үчүн ошол жумуштар аткарылбаганын эл билет. Оппозиция башка бир идея менен чыгыш керек. Сунуш менен. Сунуш менен. Элге сунушташ керек. Альтернатива. Ооба. Мамлекетти өнүктүрүүнүн. Туптуура. Ошол сунушту элге жеткириш керек. Саясий кандай көз карашың бар, кандай тармакты кантип алып чыгуу, электроэнергетиканы эмне кылыш керек, салык кодексине эмне кылыш керек, шайлоо кодексине эмне кылыш керек, экономиканы эмне кылыш керек, монетардык органдарды кантип тартипке келтириш керек. Биздин келечегибиз, сырткы мамилелерибиз эмнеден көз каранды? Ошолордун баарын эстеп туруп, элге жөнөкөй тил менен жеткириш керек. Түшүнүктүү. Сиздин сөзүңүздө абдан чоң бир жүйө бар. Себеби жана бир политикандар дегенде туруп бир айтылган сөздө бул эми бир анекдот сыяктуу болуп калды. Ушундай состояниеда, ушундай абалыбызда өнүккөн өлкөнүн арасына киребиз дегенде же ошол 11-чи болуп киришибиз керек, же болбосо ошол азыр бар 10 өлкөнүн бирөөсүн чийип салып ошонун арасына киришибиз керек да. Бирок биздин мындай майда саясатчыларыбыз менен менимче бул абдан бүдөмүк идея да, бул популизм болуп калып атат. Сиздин оюңузча бир башындагы сөзүбүзгө кайтсак да, Алмаз мырза. Негизи саясаттын табияты кандай болуш керек? Эмне бул саясат? Саясат майда болобу же адам майда болобу? Мен ушуну түшүнө албайм. Себеби бизде момундай түшүнүк бар да. Саясат десең эле, бул сасык, бул интрига, бул бирин бири сатмай, бүгүн сүйлөгөн сөзүн эртеге унутмай. Ушундай да, же мындай эмеспи? Азыркы убакта ушундай. Бирок, мисалы сиз маданият адам катары сиз жакшы билесиз. Мамлекетти башкаруунун маданияты бул саясат болуп эсептелет. Саясаттын башкаруунун маданияты болот өзүнчө. Ошондуктан маданият жок болсо, эч качан жанагы бийликтин бутагын, бийликтин иерархиясын, бийликтин вертикалын түзүү өтө кыйын. Эмне үчүн бизде маданият жок? Саясий маданият жок. Себеби бизде клан бар. Кландык башкаруу. Бул адам жаралгандан бери эле ошондой болуп келатат да. Бул элитанын деградацияга алып келиниши. Азыр байкап көрсөңүз, ар бир топтун өзүнүн кызыкчылыгы бар. Азыр ар бир бараткан саясатчынын, причем олигарх саясатчынын төбөрөгүндө баягы ээрчип алган. Азыркы убакта ар бир ресурс, мамлекеттик ресурс, уже бөлүнүп атат. Ушул клан барат экен, ушул клан башкарат экен депчи. Мындай деңгээлде эгерде саясат жүрүп бара турган болсо, биз мамлекетти жоголтуу астында турабыз. Биринчи кезекте биз менен бир дагы эч ким мамиле кылбайт. Анан кийин көк каскалар кирет. Себеби бизде сырткы факторлор бар. Азыркы терроризм күчөп кетиши мүмкүн. Мунун баары
келип туруп ошо элитанын деградациясына алып келет. Эгерде өзүңдүн досуңа, таанышыңа, тууганыңа карабастан өзүнүн профессионалдык топ менеджерлерди чогултуп туруп бир команда түзүп турган болсоң, анда кандайдыр бир үмүт болот да. Мен андай үмүттү азыр байкай элекмин. Азыркы келе жаткан шайлоодо эл туура тандап, туура чечет деген ниеттемин. Себеби эл уже түшүнө баштады. Азыр мамлекет өзү, бийлик өзү революциялык ситуацияга алып баратат. Себеби азыркы болуп жаткан ситуация шайлоо астындагы бул өтө чоң коркунучтууду алып келатат. Себеби ошол эле өзүнүн лидермин деп эсептеген лидерлер, лидерби лидер эмесми билбейм, ошентип өзүн позиционировать эткендер уже бөлүп жара баштады элди. Урууга бөлүп атат, регионго бөлүп атат. Дагы бир кандайдыр бир өзүнүн деңгээлине жараша ар түрдүү жумуштарды кылып атат. Ошол эле убакта мен ойлойм, эл саясий уже жетилди, ошондуктан ошол кандидаттардын арасынан туура эл үчүн кызмат кыла турган адам тандап алат деп эсептейм. Азыр кээ бир маалымат каражаттарында биз дагы 80-ге барат экенбиз, биз 90-га барат экенбиз кандидат деп күлүп атат. Мен бул нерсеге каршымын. Ар бир инсандын конституциялык укугу кандидат болуп жазылганга ошол күрөөнү төлөп, эгерде өзүнүн ичинде мамлекетти көтөрүүнүн өзүнүн жолун сунуштап жатса, мамлекетти мен ушундай жол менен көтөрөт элем деп чыккан адамга шанс бериш керек. Мүмкүнчүлүк болуш керек. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошого элге чыгып өзү баарын түшүндүрсүн. Менде ушундай көз караш бар. Мамлекет ушундай туңуяктан алып чыгып кеткенге ушундай жолдор бар деп айткан ар бир инсанга инсандын укугу бар. Сөзсүз эле олигархтар чыгыш керек эмес. Могу 25 жылдан бери олигархтар башкарып атат. Аларды да көрдүк. Эми мындай экен да. Акчанын мүмкүнчүлүгү чоң да. Акчасы бар адамдын мүмкүнчүлүгү андан чоң. Себеби пенденин 98-100% кээ бир эле келеси болуп, анан жанагы баарын орусча айтканда отрицать этип коюп, манах болуп кеткен эле адамдар акчанын аркасынан чуркап алса, калганын баардын акча үчүн кандай жумуш болбосун аткарганга даяр. Кара тамак үчүн, курсагы үчүн. Ошоного мындай таянып алып, сиз айткан олигархтар кээде чалчаңдап өзү билген сөздү айтып, өзү билген жумушту жасап аткан ошондон болуш керек. Ал бизде Кыргызстанда абдан мындай мамлекеттик деңгээлде өсүп кеткени бул абдан өкүнүчтүү. Эми мындай да дагы бир жакшы сөз бар экен да, Алмаз мырза. Ар бир кризис кандай болбосун, бул жаңы нерсенин башталышы деп коет экен. Биз эми азыр 6 жылдан бери, менимче 6 жылдан бери мынчалык сын айтылган эмес болуш керек болчу. 15-25 жылдык тарыхыбызда мындай каттуу, ачуу сөздөр айтылган эмес эле да. Акыркы убактарда да көп айтылып атат. Менимче бул көнүмүштө болуп калды, тоготпой да калышты окшойт да. Эмели ал ошонусу менен кетсин. Сиз айтып аткандай бул кризистин эми жетер жерине жеттик, бирок бир күтүп аткан нерсебиз ушу президенттик шайлоо болуп атат. Мында да бир жакшы ойду айтып атасыз. Канча 100 болобу, 1000 болсун, бирок ар бир жаран өзүнүн жүрөгүндө оту болсо, эмне үчүн айтпаш керек дегендей. Бул ушул президенттик шайлоо бизге кандай мүмкүнчүлүктү берет? Чындыгында эле биз бир бурулуш жасай алабызбы? Же жөн эле бул сиз айткандай шайлоо алдындагы бир лихорадка болуп атабы? Орусча айтканда мындай бир калтырап титирөө убактынчалык. Бул шайлоодо мамлекет өзүнүн шайлоо процесси менен эл мамлекетке менеджерди тандап алат. Президент бул менеджер. Жумушка алат. Табиаты ошондой болуш керек. Табиаты ошондой болуш керек. Президент өзүнүн командасын формировать этет. Ошол эле маалда экономический блокко премьер-министр жооп бериш керекпи? Ал формировать этет команданы. Анан мамлекеттин өсүшүнө улут катары, мамлекет катары биргеликте ошол мамлекетти көтөрүп чыгыш керек да. Сырттан караганда кээ бир кандидаттардын ою
максаты бир эле кресло болуп эсептелип калып атат да. Креслого отурсам бүттү. Мен бийликтемин, мен каалагандай системасы жок. Система өзгөрбөйт. Мындай мамлекетте система өзгөрбөсө эч качан өнүгүүдө болбойт. Азыр сиз туура айтасыз. Акча берип көндүрүп койгон. Бирок азыр телевизор менен холодильниктин согушу болуп атат да. Телевизорду карасаң биз бактылуу, биз коммунизм, биз утопияда жашап атабыз. А холодильникти карасаң бөскөрүп баратат. Бир эле пияз турат. Бир эле пияз турат. Холодильник жеңеби же телевизор жеңеби? Сөзсүз түрдө холодильник жеңет. Бул табиаттын закону. Себеби экономика жок болсо кайдагы өсүү? Телевизорду сатышка туура келет да. Сатышка туура келет. А бул эмнеге алып келет? Бул революция. Революцияга алып келет. А эгерде ага жеткирбей конкреттүү түрдө реформаларды жасаган адам келе турган болсо, бул тоңойттан чыгып кетсе болот. Тоңойго чыгуунун жолу, Жолу. Аны кандай кылыш керек? Саясий система өзгөрүш керек. Экономикалык мамилелер өзгөрүш керек. Экономика, Кыргыздын бюджети, Кыргызстан мамлекетинин бюджети эсептелүү адамга иштебеш керек. Эсептелүү адамдын контролунда болбош керек. Ошол эле тендерлер, башкалар прозрачный болуш керек. Ошондо гана тартип болот. А эмне үчүн мен система деп атам? Системанын азыркы бийликтин вертикалынын обратный жоопкерчилиги жок. Мисалы, ылдыйдан айыл өкмөт болобу, аким болобу, губернатор, ылдыйдан жогору президентке чейин жоопкерчилик бар. А президенттен ылдый элге жоопкерчилик жок. Элди контроль болбосо бийлик унута баштайт. Эмнеге келгенин, эмне үчүн олтурганын унута баштайт. Эгерде кварталбы, жылынабы жооп берип турган болсо элдин астында, мен ушунча баланча жумуштарды аткардык. Бул сектор болбой калды. Ушул жылы ушундай аткарабыз деп элге жоопкерчилик жооп берип турса, отчетун берип турса, ошондо контроль болот. А контроль болбосо эч ким эчтекеге жооп бербейт. Сиз айтып аткан бул жакшы болмок да. Бирок мындай чоң мамлекет бул чоң бир жана системада жүрүп бараткан акырын жүрүп бараткан машина сыяктуу. Туура. Анан сиз айтып аткан бир өзгөртүүнү, реформаны жаңы бир башкаруу системасын деп атпайсызбы? Мамлекеттик түзүлүштү керек болсо бир өзгөртүүгө абдан муктаж болуп турабыз дегендей ойду айтып атасыз да. Бул кандай сиздин оюңузча этап менен өзгөрүлүш керекпи же мындай бир жарабай калган буюмду бир дасторконго топтоп туруп эле анан мусор калыптары ыргытып бергендей топтоп ыргытып туруп анан нолдон башталыш керекпи? Бул кандай жүрүш керек бул процесс сиздин көз карашыңызда? Мамлекеттик системаны калыбына келтирүү убактысы болбойт. Ал лидердин өзүнө байланыштуу. Мисалы, бир лидер келип туруп, бир кварталда өзгөртүшү мүмкүн. Бир лидер келип туруп, 3 жылда өзгөртүшү мүмкүн. Бул стратегия, жеке стратегия. Жеке стратегия, команданын иши. Команданын иши. Атамбаев 6 жылда өзгөрткөн жок. Ал киши 2040-ка чейин убакыт бергиле дегендей кылып атпайбы? 2040-жылы биз жакшы таза коом курабыз дегендей. Бул айтыла берет. Швеция 19 жылдан баштап электр машиналарды чыгара баштайбыз деп атат. Аларга ишенем, алар чыгарат. Биз мен түшүндүм. 12 жылкы стратегия развития Кыргызстана деп эң биринчи кезекте айыл чарба секторуна көңүл бурдук. Айыл чарбада бирдеме өзгөрүп кетти. Жылына 5000 гектардан сугат жерлерди даярдайбыз, эгин эгебиз, анан кийин экспортко чыгарабыз деп жылына 5000 гектардан ошо аткарылды. Бул президенттин программасындагы 3 жылдык 15 жылга чейинки программа болчу. Негизги программа, Президент болуп келгенде. Бул жерде 6 жыл Атамбаевка балким аздыр.
ал киши балким экинчи срокто ушул мамилелерди, ушул проблемаларды чечем деп ойлоп жүргөндүр. Популярдуу элге айтпадыбы? Бир эле срок болсун, 6 жыл болсун деп конституцияны каалаганда өздөрү жазышты. Ошонун конституциянын жанагы не деп койчу эле? Жертвасы, конституциянын жертвасы өздөрү болуп калды да. Мындай конституция менен эч качан өнүгүүгө эч кандай шарт жок да. План эмес болгон турбайбы? План эмес болуп калган. Эгерде конституцияны туура жазып, биз азыр феодалдык системадан сразу эле демократиялык системага секирип өтүп албадыкпы? Биз ортодо бир процесстерди өткөн жокпуз да, саясий мындай 25 жылдан беричи. 250 жылдан бери парламенттик мамлекеттерди куруп өнүгүп жаткан демократиялык мамлекеттерди көрүп атабыз. Алардын саясий системасы демократиялык, экономикасы либералдык. Бизди карабайсызбы, биздин саясий системабыз феодалдык, экономикасы деле ошо феодалдык эле. Менимче биз жана батыштын же болбосо Американын абдан мындай демократиялык элементтер басымдуулук кылган саясий бир түзүмдү өзүбүзгө ыйгарып алууда биз коомду унутуп калып эле ушул кагазга жазылган китепти конституция болобу же кандайдыр бир закондор болобу ошону алып келсек эле бизде өзгөрүп кетчүдөй сезилип келди да. Коом биздики феодалдык, сиз айткандай бир немеде турганы менен эч ким эсептешпейт. Ошон үчүн да бир жакшы кирип кете албайт окшойт да. Эми бир нерсе бар да, Алмаз мырза. Биз азыр жанагы келип капталган кризистин жолдорун, мүмкүнчүлүктөрүн, анан шылтоолорун талдап атабыз да. Эми мейли сиз мындай жаңы муун, жаңы жаш саясатчы деп коелук. Себеби мен билгенден канча жашыңызда болдуңуз эле депутат? 35-36. 35. Азыр 35 жашыңызда депутат болгонсуз, бирок ошондо бир азыраак эле иштегендей болдуңар да, менимче. Ошол убакта отурган парламент негизи эле. Себеби революция болбодубу? Ооба, революция болду. Демек туура эмес иштегенсиңер да убагында, Мындай да. Бардык эле саясий система ошого жараша оппонент болот. Оппозиция болот. Системный оппозиция, анан кийин внесистемная оппозиция. Эми бул жерде ошол убактагы кыргыз мамлекетинин лидери сырткы мамилелер боюнча катаалыктарды кетирди. Бул ошол эле жана Ганси авиабазасы боюнча, ошол эле 300 миллион сырткы кредит боюнча, инвестиция боюнча. Коом муну көрүп турат. Ошол убактагы лидерлер, революция кылган лидерлер, ошондон пайдаланып туруп революция кылды. Революция дегенден коркоонун кереги жок. Революция деген жанагы толковый словарды карасаңыз, бул коомдун түп тамырынан өзгөрүшү. Коомдук жашоонун түп тамырынан жаңаланышы. Коомдук жаңаланыш эмес, коомдук жашоонун түп тамырынан өзгөрүшү. Революция деген сөздөн коркпош керек. Революция болду 2010 жылда. Азыр 2017 жыл. Бирдеме өзгөрдүбү? Демек бул революция болгон жок деген сөз. Жок, революция боло берет. Жок, революциянын табияты өзгөрүү деп атпайсызбы? Өзгөрүү. Бирок бизде эч кандай өзгөрүү болгон. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Демек бул төңкөрүш. 2005 жылкы, 2010 жылкы революциялар, булар революция деп азыр расмий түрдө майрамдашып атат. Революция болсо коомдук жашоо, ар бир инсандын жашоо турмушу оңолуп кеттиби? Оңолуп кеткен жок. Бул эмнеден кабар берет? Бул ошо советтик системасынын негиз катары алынган система.
французский конституцияны көчүрүп кээ бир сөздөрүн кыргызчалап жазып алганы менен башкаруу системасы бул совок, советтик система. Советтик система. Бул эмне система? Бул феодалдык система. Башка мамлекеттерде 200 жыл мурда жок болгон феодалдык система. А бизде до сих пор азыр деле бар. Кызыл папка, чоң шапка, чоң кресло деген түшүнүк дагы эле. Ошол Ошол башка эч кандай өзгөрүү болбойт. Эми мен жана сөзүмдө эмнеге бир аз сизди немеге кычыгыңызга тийин деп сураганым ошол болчу. Себеби азыр кээ бир ошол убакта отурган парламентте депутат болуп отурган же болбосо ошол саясий чөйрөдө жүргөн кээ бир инсандар өздөрүнүн жаңы бир күч менен саясатка кирейин деген аракетин ошол убакта болгон бир кандайдыр бир келишимдер аркылуу мындай компромат сыяктуу колдонуп аткандай да. Менимче бул сизге деле айтылып жүрөт болуш керек. Мен бир нече жолу телевизордон дагы, гезиттен, интернеттерден да көрүп калдым. Фамилияңыз мындай бадырайып жазылып турганын. Каримов Алмаз Ташполотович Каркыра жайлоосун казактарга сатып жибергенге кош колдоп колдогон деген. Эгер сизге ушундай элдин алдында бирөө суроо берди, менимче элдин алдында эмес, мындай студияда отуруп мен бергеним менимче түзүүрөөк болот. Кандай жообуңуз бар дейм да? Бул Каркыра боюнча маселе жакында эле көтөрүлө баштады. Бийликтин машинасы чыга баштады. Өзүнүн оппоненттерин жок кылыш керек, өзүнүн оппоненттерин элдин көзүнчө каралаш керек. Ошондуктан могу жакында мен дагы окудум. Ушундай саткан деп туруп, список чыгарып коюптур. Бул саясий машинанын өзүнүн пропагандасы. Каралаш керек, өзүнүн оппонентин жок кылыш керек, элге жаман көрсөтүш керек. Ушул убактарда чыгат да. Бул суроого мен 2011 жылы шайлоодо жооп бергем. Каркыра боюнча парламентке кирерден мурда бул Акаевдин убагында көтөрүлгөн маселе. Акаевдин убагында көтөрүлүп, Акаевден бери Бакеевдин убагында 5-6 комиссия иштеген. Ошол комиссиянын чечимдери менен, мамлекеттер арасындагы келишимдердин негизинде Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы ратификациянын болуп парламентке келет. Андан кийин парламент ошону колдоп берет. Эгерде мен өзүмдүн колум менен Каркыраны берип сала турган болсом, менде андай полномочия жок болчу. Бул саясий чечим ошол убакта. Ошол убактагы мамлекетти башкаргандардын, мамлекеттин лидерлеринин саясий чечими. Азыр көлгө барып аксакалдарын сурасаң, биз уттук деп айтат. Ошол эле жергиликтүү жашоочулар. Ошол эле маалда Казакстандын лидерине каршы сүйлөгөндөр бар. Каркыраны кыргыздарга берип койдуң деп, алар дагы саясий курал кылып, казак бийлигине каршы чыккандар болгон. Ошол убакта азыр деле. Бул оппозициянын бийликке болгон наразычылыгы азыркы убакта Казакстанда. А бул жакта болсо бийлик азыр бийликте отурат да. А бийликтин оппозицияга, оппонентке болгон ушундай бир куралы. Элге жаман көрсөтүш керек. Бул окуялар шайлоо астында эле пайда болот да. Мен сөзүңүзгө түшүндүм. Анан кээ бир жерлерин абдан колдойм. Себеби менимче бул туура. Кээде ушундай сөздөр болуп калат. Кээ бир адамдар, айрыкча биз азыр ол интернет соц тармактар өнүккөн заманда жашап атпайбызбы? А бул соц тармактарда бир жаман жери ким кай жерде отуруп алып эмне сүйлөп атканы белгисиз экен да, анан оозунун алдына деңгээлине жараша сүйлөй берет экен да. Менин ишеничим, толук ишеничим бар. Кээ бир адамдар өзүнүн үйүнөн балконуна чыкпай туруп, Каркыра эмес, ушул турган панорамага барбай туруп, анан кийин алдырып салдык, берип салдык деп, негизинен Каркыранын канча миң километр экенин, ал жерде адам эмес, куш ушпай турган жерде биз мүмкүн мындай бир адам жашай турган же болбосо өсүмдүк өстүрө турган жерге алмаштырганыбызды
билбей туруп айтылган сөз болуш керек деп ойлойм да. Муну мен эмнеден айтып атам, ошо жергиликтүү аксакалдар да айтып атат дегениңизден бул туура деп ойлойм. Эми Алмаз мырза, сиз 82-нчи болуп катталасызбы? Президенттик шайлоого барасызбы дегеним да. Жана жыгылган күрөшкө тойбойт деп биринчи жолу катышкансыз. Анда менимче өтпөй калдыңыз окшойт. Өтпөй калдыңыз да, өтүп калганыңызда азыр мен сизди президент мырза деп сүйлөшмөкмүн. Туура. Эгер өтсөңүз кандай пландар менен келатасыз? Андан бери эмне өзгөрдү? Эмне ойлор жаңы пайда болду? Командаңыз мамлекетти кантип өстүрөбүз? Эгер ушун неме болсо сүйлөшсөк да. 82-нчи боломбу билбейм, бирок мен ошол убактагы оюмдан, ошол убактагы менин көз карашымдан мен кайткан эмесмин. Менин мамлекетке, элге кызмат кыла турган оюм, тилегим, мамлекеттин өсүүсүнө кошо турган салымым, максатым бар. Ал максаттарыма мен тарткан жокмун. Ошондуктан келечекте өзүмдүн максатымды Кыргызстанды кантип өнүктүрүүнүн жолун элге сунуштайм деген ойдо жүрөм. Ошол эле маалда ошол шайлоодон кийин жеңилип калып, анан кийин көчө саясатын өткөн жокмун. Буларга шанс берилди. 6 жыл өттү. Мамлекеттин өнүгүүсүн баарыбыз эле себепчи болдук, көргөн жокпуз. Ошол убакта действительно Атамбаевден башка лидер жок болчу. Ал көптөн бери оппозиция эл деп жүргөн киши болчу. Ошондуктан ал кишини колдогону бул түшүнүктүү эле болчу, эл колдогон. Ошол эле маалда жанында жүргөндөр, команда президентти уят кылып койду окшойт деп эсептейм. Себеби команда иштеген жок. Команда башка иштер менен алек болду, а мамлекет унутуп калды да. Ошон үчүн президент акыркы айткан сөзүнө мен кошулам. Баарын алып кетем дебеди беле. Бүт коррупционерлерди талкалап, өтө жакшы кадам болду. Камаш керек, олтуруш керек. Митек круттарды сындырыш керек, олтуруш керек. Ошо Келдибеков төлөгөн, башкасы төлөгөн бюджетке төлөсүн компенсацияларды. Алган акчаларын, Бул демек туура эле кадам. Ошол эле маалда эгерде команда күчтүү болсо, бүт тармакты алып Кыргызстанды өнүктүргөнгө бүт бардык шарттар бар. Ал шарттарды мен Кудайым буйрса элге сунуштайм. Менде азыр команда көп, эл көп, колдогондор көп. Ар бир жерлерге барып элдер менен сүйлөшкөнмүн. Колдошот буйрса. Ошол эле маалда өзүмдүн программаны элдин калың элге жеткиргенге аракет кылам. Бул абдан жакшы. Себеби момундай жана оптимист дагы 2 саатта пессимист болуп кете турган заманда сиз ошол 2010-жылдан бери өзүңүздүн мындай ички стержениңизди жоготпой келатканыңыз, тем более орусча айтканда жана жаш саясатчы катары бул абдан чоң үмүт Мен арттырат деп ойлойм. жаш саясатчы эмесмин. Эми 60-70ке чыгып калган саясатчыларга караганда жашсыз да менимче. Мен ушул жагынан айтып атам. Баары салыштырмалуу. Салыштырмалуу. Человек мера всех вещей деп коет. Франциянын президенти Макрон 39 жашта. 39. Канаданын премьер-министри 40 жашта. Менимче бизге да Орто Азияга да акырындап багып келатат окшойт. Мен айткым келет да, кеп жашта эмес. Жашта эмес. Кеп башта, туура. Жок, эми кээде мындай жаштар үчүн бул чоң мотивация да. Например, мисал үчүн акыркы убакта Өзбекстандын вице-премьер-министри 22-23 жаштагы бала болду деген бул абдан чоң жаңылык болду да. Себеби тоталитардык жанагындай башкарууда турган Өзбек республикасында жаш
политиктер, саясатчылардын бийликке келе баштаганы бул жакшы жашан. Демек бул мүмкүн бизде башталган да, мына сиз 35 жашыңызда, менимче андан 26-27 жаштагы депутаттар бар болчу. Азыр бизде жакшы жаңы жаш министрлер болуп атат, бирок баары бир жанагы сиз айткандай башында мындай жалпы саясий түзүм туура эмес болгондо алардын кичинекей аттын чуркаганы билинбейт болуп, жеке адамдардын кээ бир жасаган жумуштары, жакшы жасаган жумуштары мүмкүн көрүнбөй калып атат деген ойда. Ошон үчүн мен сиздин оюңузга толук кошулам. Жанагы бул эми азыркы президенттик шайлоо жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп атат дегендей кылып атпайбызбы? Бир жакшы командасы менен чындыгында бир патриоттук сезими бийик, өзүнүн жеке кызыкчылыгынан, жанагы регионалдык кызыкчылыгынан, кландык, туугандык, достук кызыкчылыктан бир аз эле бийигирээк болгон инсан келсе, биз бат эле өнүгүп кетебизби деген тилекте отурабыз да. Германиянын Бундестагында 19 жаштагы депутат бар. 19? 19 жашта. Это возможно? Вот. А бизде кандай? Бизде жаштар келди. Саясатчы болду, парламентке келди, аткаруу бийлигине келди, өкмөткө келди, жаш айыл өкмөттөрү бар. Мунун баары эмнеден мунун баары команда болуп келип атпайбы? А жогоруда башкарган киши өзү пример көрсөтпөсө, анда система эч качан өзгөрбөйт да. Туура. Сиз айтып атпайсызбы, президент акыркы убакта жана өзү менен эски элди тажаткан саясатчылардын баарын ала кетем, срогум бүтсө деген, бул абдан жакшы кадам болду деп. Бирок ошол эле дагы бир ойду айтып атасыңарбы, бул абдан жакшы ой. Менимче жанагы ким урдаса ошол 1 сом болобу, 1 миллион болобу, же 10 миллион болобу казынага кайтарып берсин. Кайтарып бериш керек ооба. Бирок ошол эле убакта президенттин тегерегинде баштакы бийликте тургандардан 10 миллиондоп кайтарса, жанында эле жүрүп, папкасын көтөрүп, тиги костюмун кийгизип жүргөндөр 100 миллиондоп бурдап атканы, бул кичине мындай неме болуп атпайбы? Акыйкатсыздык болуп аткандай болуп атат да. Эгерде жанында жүргөн кишилер дагы таза болгондо, анда муну кош колдосок болмок. Буга кандай дейсиз? Эми бул жерде мен башка ойду айткым келип атат. Азыркы сиз берген суроо бул моралдык жагы. Мен моралдык Адам кандай болуш керек, чиновник кандай болуш керек, кандай вазифаларды аткарыш керек, кандай ант бериш керек, ушундай эле эл, чиновник болобу, карапайым эл болобу, азыр биз шайлоо процессине катышабыз да. Бул шайлоо процессине ким утат, муну бир гана Алла билет. Ошол эле маалда мен коркуп турган бир-эки факторлор бар. Бул жерде олигархия өзүнчө азыр команда болуп баратат. Кээ бир кандидаттар 200 миллион доллар чачат экен. Кээ бир кандидаттар ушунча миллион чачат экен депчи. Ошол эле маалда президент эмес, бийликтин кандидаты болот. Андан башка жанагы мага окшогон 80 кандидат болот. Бул жерде ким утат? Бул жерде ошол клан утат. Эң коркунучтуу клан, эң коркунучтуу адамдар булар кимдер деп эсептейсиз? Кыргызстанда 20 жылдан бери президент болбосо дагы ошо 20 жылдан бери бийликте отурган адамдар бар. Булар Алга Кыргызстан, Ак Жол, СДПК партиясында отурушат. Түсүн өзгөртүп. Партиясы өзгөргөн, ошол эле беттер, ошо 3 партияда тең келатат. Булардын баары олигархия. Эгерде булар президент эмес, бийлик сунуштаган лидерди колдойт же колдобойт, а элден чыккан лидерди булар колдойт же колдобойт, булар өздөрүнүн лидерин алып чыгышы мүмкүн. Себеби мамлекетти ошол адамдар, эми сиз билесиз да кимдер жөнүндө сөз болуп атат. Булар эң коркунучтуу адамдар. Булар эң коркунучтуу хамелеондор. Эң коркунучтуу адамдар ушулар. Менимче бул абдан туура. Себеби
Алга Кыргызстанда дагы олтурган, Ак Жолдо да олтурушкан, азыркы СДПКда да олтурушат. Дагы олтуруп калабы Дагы деген олтуруп коркунуч бар. калышат. Коркунуч бар. Булар өмүр бою олтура турган лидерлер да, олигархтар. Мына ошолордон тазаланыш керек. Биз алардан кантип тазаланабыз? Биз алардан тазаланыш үчүн биз биригишибиз керек. Кантип биригебиз? Маселе ушунда. Азыр карапайым эл бирикпесек, биз 75% эмес, 100% жакыры калабыз. 99% кредит банктары карыз болобуз. Азыр карыз. Анан кийин чет мамлекеттерге кете баштайбыз. Себеби биз балдарыбыздын келечегин уже элестете албайбыз. Революция качан пайда болот, билесиз да? Революция инсан ачка калганда пайда болбойт. Революция жанагы балдарыбыздын келечеги жок экен. Бул мамлекетте балдарыбыз кандай жашайт? Келечек бүдөмүк боло баштаганда. Ооба. Мына ошондо эл көчөгө чыга баштайт. Мына ошондо адам лидер издей баштайт. Биз ушундай бир таза адамды алып келели. Аксакалдар баары ошону айтып атат. Апалар, энелер ошону айтып атат. Биз таза бүттүк деп атат. 25 жылдан бери уже көрдүк деп атат. Бизге таза адамды алып келели. Ошол таза адам ошо биздин жанагы жаратылыш ресурстарды мамлекетке кайтарып берсин деп атат. Себеби мамлекет элден турат жана территориядан турат. Байлыктан. Ошо территориянын ресурстар бул элдин байлыгы. А булар өзүнүн менчиги кылып алган мамлекетти. Мына ошолор кайрадан эле ошо бийликке баратат. Азыр кайсыл карапайым эл ишенсин? Экинчи коркунучтуу нерсе. Үчүнчү коркунучтуу, үчүнчү болуп калды. Үчүнчү коркунучтуу нерсе шайлоо процесси. Ким сүйлөшкөн болсо, ошол адамдын тарабына кнопканы басып койсо, ошончо процент добуш ала берет экен. Деп азыр баардыгы ошентип ойлоп атат. Биз ушунча миллиондорду чачсак дагы, биз чачпасак деле уже сырттан колдогон турбайбы? Бул жактан ич жактан дагы өзүнүн адамын чыгарып аткан турбайбы? Ошол колдогон эле болсо, анда кнопканы басса, ошончо процентти ошол киши алат экен деп. Дагы эле эл бул жакта күмөн дагы эле эл шайлаган, эл издеген же эл колдогон кандидат болбой калышы мүмкүн. Мына ушундай факторлордун негизинде шайлоо процесси таза өтпөгөндүктөн мамлекет жоголуп баратат. Биримдик ошондон жок. Эч ким ишенбей калган. Себеби ал тандалган адам кандай деп ойлойсуз? Эл үчүн иштеп береби? Ал ошо клан үчүн иштеп берет да. Туура. Ушундай коркунучтуу маселелер бар. Сиз азыр мен сиздин оюңузга толук кошулам, себеби акыркы убакта ушундай коркунучтардын алдын алуу ниетинде же болбосо ошону талкуулоо ниетинде абдан көп төгөрөк столдор уюштурулганы менен, бирок ар бир инсандын ою төгөрөк болбой кыйшак болгондо кандай төгөрөк стол кылсаң деле ал төгөрөк столдор жардам бербейт экен. Жардам бербейт. Ойлоп каласың да. Ушу төгөрөк столдун чегересинде отуруп эле ири ойлор айтылып атканда кээде. Туура. Себеби мен жана башында айтып кеттим, элита деградация болгондо уже коом ишенбей калат. Коом азыркы биздин атка минелерден башка нерсени күтүп атат. Биз уже ишенип бүттүк. 11-нчи жылкы парламентке кандидаттардын бирөөсү архивте жүрөт. Мен силерди байытайын деп келдим эле. Ошо силер мени колдосоңор, баарыңар байысыңар деп ушундай сөздөрдү айтат. Мунун баары жалган экенин уже эл түшүнө баштады да. 25 жыл деген бул эмне деген убакыт? Бул тарыхта, дүйнөлүк тарыхта бул 1 секунда. Биздин мамлекет үчүн бул өтө чоң этап. Туура. Биз жолубузду таппай калдык да. Азыр Тажикстанда граждандык согуш болсо дагы бизден өтүп кетти. Экономикалык өсүү. Казакстанда стратегиясын азыр 30 жылга чейин 40 жылга чейин түзүп койду. Эмне үчүн алар өнүгүп атат? Эмне үчүн биз аларга
таба кылабыз тиги тоталитардык режим деп. Негедир алар жакшы өсүп атат. Эмне үчүн Россия мына 17 миң 20 миң адам очередте турат айыл банкка. Баары дыйкандар. Кредит алууга. Кредит алууга 17 миң адам. 1500 адам кредит алып тур. 10%. А калган 17 дыйкан карапайым эл сезонда алыш керек да кредитти. Туура. Сезон бүттү. Жер иштелбей жатат. Ошол эле 10%дык кредитти дыйкандарга, мисалы Россияда 5% берет. Дыйкандарга кредит 5% берет. Европада 2% берет. А эмнеге бизде 10% берет? Мындай маселелер өтө көп. Ипотекалык кредиттер боюнча, ошол эле банкирлер боюнча. Кээ бир банктар ошо социальный проект болуп келген. Азыр 50 тонна бүттү. Башка выход жок. Кээ бир саясатчылар чыгып алып туруп айтып атат, мен банктардан куткарам силерди деп. А кантип куткарасын? Билбейт. Куру кыйкырык да, популизм карызын төлөйт тур. Жолун билбейт. Туура. Мен эң чоң жана кыжырды кайнатуу ушунда болот го. Жөн эле мындай революциялык сөздөр, Ооба. каттуу сүйлөгөн, каттуу кыйкырык. Бирок эгерде сиздин оюңуз кандай? Бизде Кыргызстанда ар бир сүйлөнгөн сөз ишке ашканда биз башка мамлекет болмокпуз да. Тескерисинче бизде сөз абдан көп, бул воз аба бекер. А жумуш жок эсе. Биз эми мындай да, жана сөзүңүздүн арасында бир сөз айттыңыз. Интеллигенция азыр жакырчылыктын чегине жетип калган, катмарга кошулуп калды депчи. Саясатта интеллигенцияга караганда алып сатуучу менен кызыл кулак деп койчу илгери коммерсанттар басымдуулук кылган, ошо сиз айтып аткан олигарх деп, мен аларды өтө деле олигарх деп ойлобойм, себеби олигархтар чындыгында мамлекеттин брендин создавать эткен адамдар болуш керек да, өздөрүнүн акчасынын күчүнө ошол мамлекеттин аты жазылган товарларды чыгарган, же болбосо кандайдыр бир кызыкчылык, эч дегенде бир ошол мамлекеттин сулуусун алдыга түрткүлөгөн адамдарды акчанын күчү менен буну олигарх десе болот. А бизде бир аз тыйыны бар, бир аз бай болуп курсагы тоюп калган адамдар десек менимче жарашат да, кимди болбосун, менимче капа болушпосун алар. Себеби мамлекеттин брендин создавать эткенге, мамлекеттин бир статусун түзгөнгө эч кандай салым болбой эле, ошол сиз айткандай кичинекей бир саясий айыл өкмөттү же болбосо парламент, анан президенттикти эптеп креслосын сатып алганга гана акчасын короткон. Биз буга кандай келип калдык? Биз жана коммерсанттар, коммерция жанагы челночный бизнестен пайда болгон бизнесмендердин аркасы менен келип отуруп азыр саясатка олтуруп калгандар ошолор болуп атпайбы? Биз мындан кантип кутулабыз, эгер интеллигенция жакырчылыктын чегине жетип калса? Челночный бизнес бул ошо базар бизнес баары эле ушинтип баштаган. Бул кээ бир адамдар ошо бизнеске жөндөмдүү болушат. Мисалы менде жөндөм жок бизнеске. Ошо жөндөмдүү балдар действительно бай болушту. Действительно аракет кылып, өзүнүн кыймыл аракети жөндөмү менен өтө чоң байларга айланышты. Акча жасап алышты. Акча жасап алышты. Бирок алар деген саясатта эле эмес, алар өздөрүнүн бизнесин кылып эле жүрөт. Жок. Сиз туура айттыңыз. Ошол Советтер Союзунда комсомол болуп, ошо комсомолдун райондогу лидери болуп, башка болуп, ошол эле жанагы канцелярский крысалар замат эле бай болуп кетпеди. Алар башында олтурган, менчиктештирүү программасын ошолор аркылуу өткөн. Ошолордун баары могу мамлекеттик байлыкты, заводдорду, фабрикаларды менчиктештирип алгандар, булар уже башка категорияга кирет да. Мына ошолор өлтүрдү мамлекетти. А байпак сатып баштаган бизнесмендер алар патриоттор болот. Мына ошолор мини заводдорду ачып, ошо иштеп аткан. Жумуш орундары менен камсыз кылгандар мына ошолор. Бул жерде сиз айткан олигархтар, ошол олигархтар, аларды действительно олигарх, алар деген бир деген, туура айттыңыз, бир дагы бренд
деген сөздү алар даже ойлобосо керек. Булар бардыгын карап көрүңүз. Развлекательный центр, базар, аш барса кафе курат. кафе, калганы журт сыртында. Кээ бирлеринин заводдору бар деп айтышат. Мен эми заводун көргөн жокмун. Эми ал жакта улуттук Бир товар өсүп атканы күмөн. башка мамлекетте өсүп атат. Сиз азыр бир аз менимче бул туура эле жанагы ишкерлерди коргогондой кылып атасыз. Мен ал бул чын мээнети менен кыйналып, азап тартып акча кылгандар көп. Бар. Бутуна тургандар бар. Бирок бир нерсе бар да. Баскан турганы ойлосо күндүзү, уктаса түндөсү оюнан кетпеген, кай жерден арзаныраак таап, кымбатыраак сатам, кай жерден акча кылам деген адам бийликке келип туруп саясатты да алып сатууга айлантпай кое албайбы деген ой. Андайлар да бар. Сөзсүз түрдө андайлар бар. Мамилени, ойду, идеяны саткандар. Идеяны саткандар бар. Ошондуктан биздин саясатта туруктуулук жок. Себеби сценарийди ким жазса, ошол сценарий менен ойнош керек. Эгерде сен ошол сценарий менен ойной албасаң, анда сен командага кошула албайсың. Команда кандай ойнойт, ошол командада ойногонун билишиң керек. Ойной албайсың, сен эч качан бийликке келе албайсың. Бийликте, мамлекетке кирип, сен элиң үчүн кызмат кыла албайсың. Ошондуктан бул система өзүн көрсөттү, уже бүттү. Бул жеткен чеги. Эгерде азыркы шайлоо таза өтпөй турган болсо, мен уже келечекте элестете албайм. Мындай система менен биз уже жоголобуз мамлекет катары. Туура. Мен сизге айткам, мамлекеттер кандай убакта пайда болот, кандай убакта жоголот деп. Мына ошол жолго баратабыз. Ошондуктан элдин добушун ошо чайкоочулук кылып саткан адамдарды мен мамлекеттин чыккан, мамлекеттин душманы деп эсептейм. Чыныгы душман. Чыныгы душманы деп. Ошондуктан шайлоо таза болуш керек. Эгерде шайлоо таза болбосо, анда эл ишенбейт. Сөздү уласак, ошол акыркы убактагы пайда болуп аткан Сирия маселеси боюнча биз эми жана шериктеш мамлекеттердин уюмуна кирген үчүн мүмкүн ошол келишимдердин негизинде барып калышыбыз мүмкүн болот дегендей бир сөздөр жүрүп атат. Сиздин мындай жеке жаран катары, коомдук ишмер катары бул маселеге оюңуз кандай? Биз эгер ошондой маселе ачык туруп калса, Кыргызстан кандай абалда калат? Бул жерде менин жеке оюм, мен каршымын. Себеби ал жактагы Сириядагы болуп жаткан согуш террористтик болобу же оппозиция менен бийлик согушуп атабы, бул ички маселеси. Дүйнөлүк полиция болуп берген мамлекеттер бар. Бул Америка, ички дүң продукциясы $24 триллион. Ошол эле Евросоюз, ички дүң продукциясы $18 триллион. Ошол эле күчтүү Россия $2 триллион. А бизде экономика барбы? Бизде деген Министерство обороны деп ошол статусун да алып салганбыз. Азыр коргоо министрлиги эмес, ал жөн эле бир департамент болуп калган. Биз өткөн мезгилден сабак алышыбыз керек болчу. Ошол эле 2000 жылкы, 99 жылкы сакалчандар киргенде бүт армия жумшалган. Биз өзүбүздүн территориябызда согушканды билбейт экенбиз. Тоолуу жерде согушканды билбейт экенбиз. Мына ошолорду эске алып туруп, биз күчтүү мамлекетибизди коргогон армия түзүшүбүз керек болчу. Азыр бизде 2 танк бар. Бир танк иштебейт. Бузулуп калат жолго чыкканда эле. Жүрбөйт. Биз деген айлыкты көбөйтүшүбүз керек. Биз статусун жогорулатышыбыз керек. Бүт биздин кошуна мамлекеттерде Министерство обороны бар, а бизде жок.
ошол эле курал жарактар келип атат. Каяка кетип атат белгисиз. Грузия бир да заводу жок. Бир эле заводдон жылына $600 миллион табат экен бюджетке. Эмне үчүн биз курал жарактарды өзүбүз чыгарбайбыз? Бул ошончо жумушчуларды камсыз кылат, ошончо бюджетке акча түшөт. Эмне үчүн биз инновациялык технологиялар колдонуп туруп ошол өзүбүздүн оборонаны күчтөндүрбөйбүз? Эч кимдин эч нерсеге жоопкерчилиги жок. Туура. Ушундай акыбалда биз кантип бирөө менен согушабыз? Кийим кечекти чет мамлекет берип атса, курал жаракты чет мамлекет берип атса, айлыгыбыз вообще эле аз. Могу аскери адамдардынчы. Анан ошондой акыбал менен каяка биз барып атабыз? Биринчи өзүбүздүн мамлекеттеги ички саясатыбызды, ошо ички мамилелерди оңдоп албайлыбы биринчи? Күчтүү мамлекет болбойлубу? Самолет сатып албайлыбы? Вертолеттор сатып албайлыбы? Эртең мына Афганистандын территориясында Хизбут тахрирлер дейбизби? Башкалар уже уюлуп атат уже. Талибандар 60 миңге чокулдап калыптыр, жоголуп атат. Биз аны кантип коргойбуз? Мына ушул мамилелерди ойлонуш керек. Демек каршысыз? Мен каршымын. Менимче бул туура эле позиция, себеби биз туура айтасыз, өткөндөн сабак алышыбыз керек. Биз билебиз, СССР убагында составына 15 мамлекет кирген азыркы. 87-86 жылдарда Афган согушунда дагы бир топ балдарыбыз кетип, энелер ыйлап, эч кандай жыйынтык болбой калганын жакшы билебиз. Азыр канчалаган Афган ветерандары деп мамлекет тарабынан кароосуз калып, ден соолугунан ажырагандар канча, буту колунан ажырагандар канча. Анын үстүнө биз дагы бир саясий түзүмүбүздүн өзгөчөлүгү, биз жанагы нейтралдуу мамлекет болобуз деп эч кандай басымчылык же баскынчылык саясат жүргүзбөйбүз. Сырткы саясатта аскери жок мамлекет болобуз деген аракет болгон. Менимче ушул позицияда калганыбыз жакшы. Башка айлабызда жок. Сиз айткандай 2 танкабыз, 2 танканын бирөөсү да ута албайт деген чындык. Эгерде чындыгында күчтүү мамлекет болуп дүркүрөп турсак, албетте бир мамлекетте болуп аткан проблеманы чечкенге кичине салымыбыз болсо, бул да чоң мамлекеттик бренд болмок. Тилекке каршы андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эми Алмаз мырза, алдыда сиз айткандай чоң үмүттүн бир шооласы деп коебузбу, ушу президенттик шайлоо келатат. Эгерде сиз ушул шайлоого күлүктөрдүн жарышы деп коебузбу, ушундай бир чоң немеге аттанып калсаңыз, сизге албетте ийгиликтерди каалайбыз, сиздин командаңызга дагы. Биздин баардык оюбуз, тилегибиз эле ушул мамлекетибизге күйүп бышкан чыныгы атуулар келип, такыр кеч болуп кете электе бир мамлекетибизди сактап калууга болгон жумушубуз аракет кылсак деген да. Убактыңызды коротуп келип, оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Анын алдыда дагы бир топ кызыктуу маектер болот деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, сизге чоң рахмат. Студияга чакырганыңызга рахмат. Ийгилик каалайм, саламатта болуңуз.